Депутаттар мыйзамды сакташыбыз керек да. Кнопканы баспочу, андай болбош керек. Жогорку кеңештин депутаттары кнопка баскыч атка конгонуна көп болду. Добуш берерде эл өкүлдөрү башкалар үчүн дагы кнопка басып жатканы дээрлик ар бир жыйында байкалып келген. Ал тургай тасмалар желдей тарап коомчулуктун сынына кабылып турган. 120 барында мен деле 1-2 жолу барып отчет бергенмин. Реформага катышып ошондой отчетторду бергенбиз. Ошондо деле 50%ке жетпеген депутаттар отурчу эле да. Анан эми ошол эле маалда отчет берип атканда 45% депутаттар голос берип атат. Бирөөсү барып туруп 7-8'di басып атат жүгүрүп. Телевидениеге көрсөткөндө баягы аргасыздан баягы отурган жердеги адамды депутаттарды гана көрсөтөт да. А калган зал өзү бош болуп атат. Депутаттар бул маселени кайра көтөрүп, ар түрдүү амалдарды ишке ашырууну сунуштап келет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай чара көрүлгөн жок. Акыркы жылдары айтылып келе жаткан бармак басуу менен добуш берүү маселеси дагы ишке аша элек. Аны конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети кайрадан талкуулады. Ар бир депутат персонально добушту берет. Конечно. Тура? Вот если сейчас... Вот персонально, тура? Ошондон баштайлы. Вот персонально. А бизде тилге каршы практика жүзүндө мындай болуп калды да. Мен мисалы кетип атам, мен айтам, сен меники кнопканы баспочу, андай болбош керек негизи. Конституцияга бул туура келбейт. Ошон үчүн биз давайте хотя бы 1 январга чейин, 26-жылга чейин ушул норма менен жашайлы. Добушту бербей калса, хотя бы ал отсутствующий болсун. Добуш берердин астында регистрация кылып атпайбызбы? Мы регистрируем, биз катталып атабыз. Катталган адам азыр эле катталды, анан он решил не давать голосование, анан бул кайра катталбады деп калабыз да. Мен ойлойм мындай болот. Сиздин айткан сунушуңуз ансыз деле алдын ала ишке ашып кетет 26-жылы 1 январда. Жана биз киргизген отпечаток полис менен өз ордуна келип калат. Всё, анда уже маселе чечилет да. Потому что регистрация кыла албай каласың. Мисалы мен бирөөнүн ордуна азыр регистрация кылсам мисалы, а кийин отпечаток полис келгенде мен регистрация кылбай калам. Буга чейинки маалыматтарда жаңы система үчүн Кореядан грант берилери ушул жылдын сентябрь айында ишке кирери айтылган. Бирок ар түрдүү себептерге байланыштуу системаны ишке киргизүү мөөнөтү 2026 жылга калды. 2026 жылдын 1 январынан деп сиздерге сунуштап атабыз. Себеби бул система толук Корея тарап ишке киргизгенден кийин биздин өзүбүздүн ички процедураларды дагы өткөрүш керек болуп атат. Мыйзамга ылайык мыйзамдар жогорку кеңештин чечимдери депутаттардын көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. Бирок иш жүзүндө депутаттардын көбү жыйынга катышпай жатканын эл өкүлү Дастан Бекешев сынга алды. Ошол эле кезде ар бир депутат өзүнө добушту бериш керек эле, туурабы? Ошондо хотя бы 45-46 депутат отуруш керек. Бизде сиз өзүңүз эле менден жакшы билесиз. Бизде отурумда 30-35 депутаттар. Анда туруп же аппарат санаш керек. Бирден аппарат санап чыгыш керек. 46 депутат барбы, жок? Аны оңой эле, Дастанбек Арсбек. Ачык эле айтсам, ал оңой эле. Камера менен санаса болот да. Бирок бизде камераны атайын уже азыр жарандардан катып, мына көрсөтпөй жатат. Залда ким отурат, отурган жок, аны уже YouTube'дан көрө албайсың. Сайырда 30-20 киши отурган жок. Айырда 50-ден ашык киши отурат. Биз деле ошол жерде отуруп карап атабыз, санап атабыз. Сиз эмне комитет эмес, палатаны айтып атабыз да. Палатада кворум болгон үчүн иш алып барып атабыз. Эгер кворум болбосо иш алып барбайбыз. Убакыт беребиз 15 мүнөт. Дагы күтөбүз 15 мүнөт. Эгер кворум болбосо, анда кийинки жумага жылдырабыз. Или эртеңки кийинки күнгө. Бармак басып добуш берүү депутаттардын моралдык жоопкерчилигин күчөтүп, элдин ишеничин бекемдейт дешет серепчилер. Анткени ар бир эл өкүлү өзү катышып, өз оюн так билдирип, кнопка басуулар азаярын айтышат. Ушу туура голосту берейли. Актайлы элдин атынан келгенден кийин өзүбүздүн голосубузду так берейли. Мээнебизди алдыга коёйлу. Же бар дейли, жок дейли деген. Ошондуктан али мына азыр туура болуп атат. Жеке оюн так көрсөттү да, же бар же жок дегенди көрсөтөт. Ошондо элдин ишеничи пайда болот кайрадан.
Бүгүн 11 апрелде Жогорку Кеңеште атмосфералык абаны коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунун өтпөй калышы боюнча пикир келишпестиктер чыкты. Депутат Кубанычбек Самаков мыйзамга макул деп добуш бергенин, бирок жыйынтыгында каршы болуп көрсөтүлүп калганын айтып чыкты. Мындан улам документтин парламентте өтпөй калганынын мыйзамдуулугу боюнча маселе көтөрүлдү. Эл өкүлү Дастан Бекешев соңку учурда депутаттардын жыйынга катышпай жатканын сындап, кесиптештерин жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Жана сессияда жок депутаттардын ордуна добуш берүүнү токтотууну сунуштады. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.